Бойдок кыздарды ар кимге тааныштыра берген туурабы? Ошентип жолуккан күнөбү? Мени да көнбөсөм да эки балага жолуктурушкан. Азырга чейин өкүнө берем. Мен эч ким менен мамиле кылгым келбейт. Алла өзү диниме салса керек деп ойлойм. Чоң тияк бияка жолуктура берген болот. Туган мындай да. Мен сине бир маселе айтайын. Эркек аялдын уул кыздар айырмалары бар да. Кыз тандаганда турмушка апасы, эжеси, тайэжеси, жеңеси ушулар жакшы караштырсын дейт. А сизге бир көргөнгө уруксат, эми? Бир көргөнгө уруксат дегенде. Бир көргөнгө уруксат ал сизге алып келип көрсөтө турган выставка эмес ал. Сиз эптеп сууга чыкканда бир жактан көрүп калсаңыз мейли. Базарга тияка үйүнөн чыкканда шыпырып атканда ал көргөнгө эптеп көргөнгө аракет кылып алсын эле дейт ал. Бирок сизди алдыңызга алып келип берип коюп жакшынакай кылып анан сиз көрүп анан сүйлөшө турган андай жок туган. Мынандай жерлерде мисалы ал кыздарды өзгөчө. Эгерде балага кыз макул болбой койсо андай эле оор эмес да. А бирок бала көрүп туруп анан мен буну албайм, а кызга өтө оор болот бул туган. Кыз бала да, кыз бала да. Ошон үчүн шариятыбыз өтө этияттуулукту караган. Этияттуулук жолдорун караган бардыгына. Ар биринин абирин, ар биринин намызын караган. Буларга иншалла жакшынакай эки жактан келишкенден кийин макулдашып, анан бардыгы болгондон кийин анан той жана башкасы болот. Аны жөндөн жөн ага көрсөтүп, бага көрсөтө турган бул товар белесиздер. Жөзүн андай эмес да бул мындай. Жок, анда дагы абир бар, анда дагы намыз бар. Анын жүрөгү сынып калышы мүмкүн. Анын жүрөгүнөн эмне болуп калышы мүмкүн, андай болбойт ал. Ажеке, аял киши өлгөндөн кийин маркумду шарият боюнча ким жайга коюш керек? Күйөөсүбү, балдарыбы, же бир туугандарыбы дейт. Жок, күйөөсү кое албайт. Маркум аял киши өлгөндөн кийин, аял киши өлдүбү, күйөөсү намахрам болуп калат. Кармай албайт уже. Билип коюңуз. Даже мисалы аял киши дүйнөдөн өтүп кетсе, аны аялдар жуйт. Эркекти эркектер жуйт тугандар, билип кой. Макулбу? Бир уруксат берилет, эгерде аялдар, эркектер болбой калса, ошол аял күйөөсүн жууганга уруксаты бар. Аял, эгерде эркектер болбосо, эгерде аялдар болбой, аял эле болуп кала турган болсо, күйөөсү тирүү, аялы өлүп калды, башка аялдарды жууганга жок, анда эркек аялын жуя албайт. Эмне кылат? Таяммум кылдырат. Колуна перчатка менен жакшынакай таяммум кылдырып коет. Койгон маселеде дагы кабырга койгон. Уже нике бузулду буларда. Түшүнүктүү? Нике бузулду. Нике бузулгандан кийин эми бу кабырга койгондо, эркек кое албайт. Буну атасы койсун, балдары койсун, бир туугандары койсун. Бир суроо түшкөн ушундай. Эгерде ушулар дагы жок болуп калса, анда аркасыз анда колуна перчатка менен анан кийин өзү коет аны. Ошон үчүн шарияттагы мынандай. Эгерде күйөөсү өлүп калса, аялы тирүү. Бул 4 ай 10 күн иддасы бар да. Ошон үчүн азыркындай мисалы ар кайсы учурларда жууганга уруксат берилген жерлери ушундай. Эгерде мисалы аял өлүп калып, күйөөсү тирүү болуп турса, нике автоматически бузулду да. Бул эртеси күнү эле башка үйлөнсө боло берет. Аял эртеси күнү башка турмушка чыкса болбойт. Маселелер кичи тонкий немелер бар, кандай болбосун, туган мына жердеги сиздин сурооңуз өтө туура суроо бердиңиз. Күйөөсү, балдарыбы же бир туугандары, балдары жана бир туугандары коет да. Күйөөсү койбойт. Такыр эгерде балдары дагы, атасы дагы, бир туугандары да, тайкелери дагы эч кимиси жок болсо, анда күйөөсү анан коет аны. Макулбу?